Для нас каждый удар, каждый день өзүнчө борьба да. Менин балам 5 жашта. Төрөлгөндөн бери гемофилия А оор түрү менен ооруп келет. Мындай ооруну биз вообще эле билген эмеспиз. Ошол фонд үчүн биздин балдар жашап атат. Акча жоголткан баламдын операциясына. 10 000 баладан бир бала төрөлүп калат депчи. Ошентип биздин балдар жашап жүрө берсе, акыры жаман бул нерсе алып келет да. Там жыгылса же порез болуп калса, тиши жулса, обязательно укол сайыш керек. Биздики аябай тяжелый түрү болгондо баламдыкы. 411 бала ооруйт гемофилия болуп. Кровотечение болуп, эч ким жардам бере албайт бизге. Мен балама операция керек болуп жатат. Мен 5 жылдан бери. Аптекада сатылбайт да ал дарыларчы. Оору миң ден соолук жалгыз деген сөз бекерин айтылып калбаса керек. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей эле гемофилия оорусу күндөн күнгө күчөп жаткан учуру. Бирок ошондой болсо дагы балдарынын ден соолугу үчүн жайнырып дагы да болсо коомчулуктун жардамына муктаж болуп жаткан энелер жок эмес. Бүгүн дагы дал ошо студиябызга келген конокторубуз бар. Буюрса алдыдагы маекте сиздер эмне оору экенин, анын айыктыруу жолдору барбы, ошону толук кандуу жооп ала аласыздар. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Келиңиз, алгач сиздер менен таанышып алалы. Андан кийин дал ушул гемофилия деген оору бул эмне? Толук кененирээк кыргызча, элге өткүлүктүү кылып айтып берсеңиздер. Саламатсызбы? Менин атым Акмарал. Мен балам ооруйт гемофилия боюнча. Азыр 13 жашта. 2 жашта билдим ооруп аткан. Отурусканбыз кыргызча, мусулманча отурустук. Ошондон кровотечение токтобой эле, 1 ай токтобой эле болду. Анан бирок дары менен сайгандан кийин айыгып калыптыр да. Ошол диагноз койду бизге гемофилия. Биз ишенбей калдык башында, потом Алматыга да барып келдик. Диагноз билейли точный деп барсак, тиякта да подтверждение болду. Анан ошол жака келип, учеткө турдук, поликлиникага учеткө туруп, бизге дары жазып берди. Атайын гемофилия А, 8 фактор жетпейт канда. Укол сайдык, сайгандан кийин жакшы болуп калат. Там жыгылса же порез болуп калса, тиши жулса, обязательно укол сайыш керек алдында. Анан салгандан кийин ошол тиш жулабыз, тишинин дёснуну тигип салат бизге. Тигип, чтоб немеси тез аяк үчүн, потому что дары көп жок бизде сайганга. Ошону 10 күн бир жума, самый мало бир жума сайып турабыз да, 2 раза в день укол саябыз. Кичине кезинде бизге ошол дары жардам берчү, мындай как государство, мамлекет берет бизге дары. Ошол жетиши да. Азыр балам 13 жашка чыккандан кийин уже жетпей калды. Биз, например, бир удар болсо, же бир неме эметсе, тезеси шишип кетип баштаса, же бир жакта башка жерде эметсе, биз ушул канча 6,5 тысячный берет единиц, да. А биз уже вес больше болгондон кийин 1 тысячный единица бир жолу сайып турабыз да. Это 2 раза в день 2000 единиц болуп атат да. Бизге ошол 3 күнгө эле жетип атат да, аран эле. А надо самое мало это 6, 10 күн сайыш керек да, 2 раза в день. Ошол дары жетпей атат, ошол аябай рахмат айтым келет ошол биздин немеси фондго, гемофилия фондго, Нурбек байке, бар лежилерге, Алтынайга, бар биздин иштеген немесине, что вот они гумпомощь үчүн эле биз жашап атабыз да. Честно говоря, ошол фонд үчүн биздин балдар жашап атат, айткым келет да. Так, не знаю, эмне болмок, кровотечение болуп, эч ким жардам бере албайт бизге. Бала кандай болот билбейбиз да. Айтты, семьяга, во-первых, стресс. Апасы, атасы аябай стресске киребиз. Балдар тем более кирет. Алар эшикке да чыкпай калат, ойнобой да калат. Баса албайт да. Бут тургандан кийин эле бут ооруйт, тизеси баса албайт да. Ошондон инвалидность буларга с детства берет. Бирок ошолдо еще бир нерсе бар, инвалидность маған жакшы еще баламга берди до 18 лет. Кээ биздин балдарга 2 жыл сайын медкомиссия өтөт. Аябай ата-энелерди кыйналдырат да ошол жактан.
аябай өкмөткө сурайын дегем, жакшы болмок мындай ошол балдарга сразу эле 18 жашка чейин берип, а потом 18 жашка чейин уже пожизненно берсе инвалидность жакшы болмок. Потому что для нас каждый удар, каждый день өзүнчө борьба да, стресс да. Удар болсо кандай болобуз? Дары жок. Самое главное, дары бизге керек да. Дары болсо биз 100 жашка чейин жашайбыз да. Ошол эле да себеп болуп атат. Анан ошол азыр балам Кудай шүгүр, ошол рахмат немесине биздин фондго кичине жыгылса эле, почка ооруса да, внутреннее кровотечение деп коет. Самое опасное, не знаешь да. Вроде болит все внутри, ооруп атат. Анан билбей каласың да, эмне ооруп атат, биякта ооруп атат, биякта ооруп атат деп коет, почка вроде болит дейт. Внутренний кровотечение самый опасный. Анан сразу укол салыш керек да. Азыркы учурда бала чындыгында оор экенин өзүңүз да баса белгилей кеттиңиз. Анан Алтынай эжекебиз ушул гемофилия боюнча көптөгөн иш-чараларды өткөрөсүз, көптөгөн кишилерден баягы жардам катары сурап, жалпы ушул карапайым элдин үнүн жогору жакка жеткирүү, элге жеткирүүнү көздөп жүрөсүз. Азыркы учурда ушул канча бала ооруп жатат, бул жылдан жылдага саны дагы өсүп жатат деп айтып калдык. Анан өзүңүздүн да балаңыз бар да. Саламатсыздарбы? Менин атым Алтынай. Менин балам 5 жашта. Төрөлгөндөн бери гемофилия А оор түрү менен ооруп келет. Биздики роддомдон эле билинген. Роддомдон төрөлгөндө ошо кан агуусу башталып, 1 айында точный диагнозу коюлган. Коюлгандан кийин эле биздики аябай тяжелый түрү болгон да баламдыкы. Андан тышкары баламда экинчи оорусу бар, бул көзүнөн. Эки көзү врожденный птоз обеих век деп коет, көзү толук ачылбай калганда, анан бала чоңойгон сайын көзү жабыла берет экен. Анан зрениясы да начарлап баштайт экен. Мен балама операция керек болуп жатат, мен 5 жылдан бери. Беш жылдан бери жасатып келе албай атам, анткени биз Москва шаарына 3 жолу барып келдик. Былтыр даже барганда биз бул жака Бишкекке биздин врачтар келип, биздин ошол общество аркылуу, коом аркылуу врачтар менен сүйлөшүп, былтыр мен даже интернеттен акча чогулткам баламдын операциясына. Биз даярданып барганда балам көтөрө албай калат дешти да. Биз самолетко түшүп, учуп барганда эле мурду канап баштады самолеттон. Анткени абадан эме болуп кетет дешти. Давлениясы көтөрүлүп кетет деп, мен балам операциясын отказ кылып коюшту ошол жактан. Биз 2 күн ошол больницанын ичинде 2 күн сразу эле аябай катуу кыйналдык. Бизде Кыргызстанда 411 бала ооруйт, гемофилия болуп, жыл сайын кошулуп атат. Азыркы учурда 400дөн 500гө жакындап калды. Бирок толук маалыматыбыз жок. Анткени бул гемофилия 3 түрүнө бөлүнөт да. Оор түрү, жеңил түрү, анан орточо түрү депчи. Жеңил түрү болгондо көп билинбей калат да, ошондуктан көп билбей, анан баланы отургузганда же тишин жулганда ошондо каны токтой калып, анан ошондо гемофилия деп көбүнчөсү ошондо билинип калып атат. Балдардын саны көбөйүп атат деп калдыңыз. Анын башка себеби эмне болот деп ойлойсуз? Биздики гемофилия бул 70% тукум куйуп атпайбы, 30% мутационный дейт. Анан мен өзүм ошол коомдо активист болуп иштеп жүргөндө биз барып көрүп атам да, 7 областында школа гемофилия деп өтөбүз. Балдарга укол сайганды жана ата-энелерге укол сайганды үйрөтүп барганда мен байкасам, көбөйгөндүн саны мисалы үчүн бизде бир бала төрөлгөндө гемофилия болуп атпайбы, а мамасы дагы экинчи төрөйт экен, же 3 бала төрөйт экен, мындай төрөгөндөр дагы бар экен. Ош шаарында көбүнчөсү мындай тууганда болуп кетишеби, мындай ошондойлор да бар экен да. Бул Ош шаарында көп экен. Бизде Бишкектен андайды мен көрө элекмин. Бизде Ош шаарында азыр 100 балага чыкты деп биз ноябрь айында былтыр уктук. Мен барып келгенде 100гө чыгып кетиптир. Ош шаарында абдан көп.
ал жакта. Ош шаарындагы балдардын көбүнө уже буттарына, суставтарын алмаштырыш керек болуп калыптыр, кичинекей эле балдардыкын. Бир 10-15 жаштагы балдардын уже баса албай калган балдар абдан көп экен Бишкекке караганда. Ал оорунун себеби, эмнеге андай өтүшүп кеткен себеби дарынын жоктугунан болуп жатат да. Бул жакта дары убагында алынган эмес, жетпей калган дары. Ошондуктан балдар уже эрте жаштан эле майып болуп башташкан. Ал балдарга мен Москва шаарынан келген врачтардан сурасам, ал балдарга только замена жардам берет, башка эч нерсе жардам бербейт дейт. Кичинекей эле болуп калган балдарды ошентип калышкан. Келиңиз эжеке, өзүңүздүн азыркы учурда дагы балаңыз ооруйт. Канча жашта балаңыз? Ким жактан, мисалы үчүн мен уккан боюнча, бул кыздын генин куйт. Өзүңүздөрдүн да гениңиздерде бар бекен же эмне экен ошол боюнча? Менин балам 14 жашта. Биз 5 жашында билгенбиз, ошо гемофилия экенчи. Ага чейин отурусканда да кан агуу болду. Мындай ооруну биз вообще эле билген эмеспиз. Ушундай отурусканда ушундай болот го деп эле бир сутка жатканбыз да. Анан эртеси күнү врачка барсак эле тигип бергенде токтоп калды. Анан ошо боюнча эле айып кетти. Андан кийин да бир 2-3 жолу эме болду, удар болду да. Анан чекеси мындай ооруп алып эле гематома болуп калды. Ал мындай кетип калат го, обычный балдарыкычы. Буларкы укол алмайынча кетпейт да. Аны врачка алып барсак, третий детский больницага алып барсак, муну кесиш керек деп элечи. Мындай кесип ичинде канды алыш керек деп калды да. Анан баягы жерден ошо мындай эле мини наркоз кылыппы, шылып алышты да. Анан күнүгө перевязкага барабыз, келгиле дейт. Күнүгө барсак эле баягы перевязкага кирип кетет да, чыкса эле кан токтобойт да. Ошентип 3 күн бою ушундай болду. Андан ошо анализ тапшырып көргүлө деди, свердый эмес анализ жана аны тапшырсак норма эле чыкты да. Анан ошо боюнча жүрдүк. Андан 5 жашында да бир удар алып, травма алып барганда ошондо билинди да. Гемофилия А деп коюлган башындачы. Андан кийин гемофилия Б экенбиз да. Негизинен бул тукумгучулук деп айтылат го медицинадачы. Биздин эмебизде, билбейм, биздин эме тукумубузда мындай оору менен ооруган болгон эмес. Врач айтты, ошо 70% эме генетикадан берилсе, 30% 10 000 баладан бир бала төрөлүп калат депчи. Ошол биздики дагы Кудайга шүгүр легкий формасы. Главный дары болсо эле биздики болду да. Ошо дарыбыз үйдө турса эле, баягы учурунда эме дарыбызды травма алганда же кан агуу болгондо дарыны уже сайганда эле уже токтоп калат да. Бизге главный эле дары. Бирок мамлекет тарабынан бир жылда 6,5 мың единиц берилет да. Бирок бала чоңойгон сайын эже айтып атпайбы, бала чоңойгон сайын дары да көп кетип баштайт да. Мурун биз деген 500дөн сайчыбыз бир сайгандачы, азыр уже 500 сайганда кан токтобойт. Жардам бербейт да. Анын үчүн 1000ди сайыш керек или 750-нү сайыш керек, килограмма жараша кетет да. Анан ошо мамлекет тарабынан кымбат болгондуктан дагы баягы убагында тендер болбойт да. Ушул проблема бар да. Убагында жылдын мисалы үчүн 2023-түн дарысын биз жылдын аягында алып атабыз. Ошону убагында берип, просто жана дарынын эмесин нормасын жогорулатып койсо бизге жакшы болмок да. Негизи башка мамлекетте биздин эле жакын коңшубуз Казакстанда, Өзбекстанда бул дарын жетиштүү экен. Болгону бизде ошо Кыргызстанда аябай чоң проблема болуп жатат. Эмне бул апалар айткандай, бул балдар только травма алганда эле гана сайылып атат да. А башка мамлекетте андай эмес. Жумасына сайылып турат алар. Жумасына профилактика кылып. Ошондуктан ал балдардын биздей болуп эле
башка адамдар деле түз басып эле ойноп чуркап эле жүрүшөт. А биздин балдардыкы дары жоктугунан бир жери ооруп калганда гана сайылып атат да. Ошентип биздин балдар жашап жүрө берсе, акыры жаман бул нерсе алып келет да биздики. Ошондуктан бизде өлүмү да көп болот, инвалидность да аябай көп болот. Бул оорунун артынан да каза болгондор да бар деп. Бар, андайлар бар. Былтыр беле мындан 2-3 жыл мурун мен уккам, анда мен фондко келе элек болчумун. Кичинекей бала кара балтадан келатып, мурду кана Бишкектин больницасына жетпей калган. Кара балтадан эле келатып жетпей калган да. Мисалы үчүн ушу айтып атпайсыздарбы, улам кан токтой алат депчи. Бир жерин кесип алса же тишин сурутканы барса, сөзсүз түрдө артынан кайра укол сайдырыш керекпи? Мындай болот да, бул укол кандай алдын ала сайыш керек. Мисалы үчүн тишин жулдура турган болсо, алдын ала укол сайат жана жулдургандан кийин да сайылат да. Бул уколчу. Бирок бул укол албаган күндө дагы сен оорубасаң дагы, мен баламдыкы аябай оор түрү болуп атпай, азыр ингибитор түрүнө өтүп кеткенбиз. Мен балам уктап жаткан жерден мурду канайт. Өзүнөн өзү канайт да. Жөн эле отурган жерден мурду канайт же. Азыр биздики эң коркунучубуз бул тиши болуп жатат. Анткени тиши түшкөндө эң баарынан бул опасный, бул тиш экен да. Колунан жыгылып кетип, сынып кеткен бул эч нерсе эмес экен. Эң бардыгынан мен уктум, ошо каза болгондун көбү ушу тиши түшкөндөн болот экен да. Кан токтой калганданчы. Бул аябай чоң проблема бизде. Мен азыр ошондон корком, тишинен абдан аябай коркконум ошол. Суранат элем учурдан пайдаланып, биздин Кыргызстандагы ооруган балдарды больницадан текшерип коюшун жана бул эже айткандай тендер деп айтып атпайбы, ошол тендерди жоюп салышын суранат элем, же бизди кошкону суранат болчубуз да. Анткени биз дагы көрүп, эмне үчүн кармалып атат, эмне үчүн жок болуп калып атат, эмнеге аз баада, аз количествода келип калып атат, ошону биз дагы билгибиз келет, биз дагы катышкыбыз келет да. Анын баасы канча негизи? Биз $300 беле. Мен Турцияда биз балабыз менен барганда ошол жактан баасын сурадык. Бизде аптекада сатылбайт да ал дарыларчы. 8-9 фактор деп айтылат го. Анан Турциядан сурасак ошондо $350 болчу да, бир эле сайылган дары. Аптекада сатат. Турцияда сатат экен. Мен бардым, тоже Турцияга бардым, балам көрөйүнчү тияктан эмне болуп атат десем, аптека, обыкновенный аптека кирсек, аптекада сатат. Даже Москвада. 10 жыл бурун мен бардым, $250 сатчы 500 грамм. Дальше уже дороже, да, граммна не жараша. Свободная продажа сатат, если вдруг что-то, баламдыкы лекарства үйдө жок болуп калса, спокойно аптекада аласың. Бизде жок мындай. Даже государство, вот, например, биз азыр вот 23-жылы мен жакшы холодильник алдым. Атайын баламга сказали, отдельно болсо холодильник, мейли дары беребиз 1 жылдыкы деди да, государствода. Келип текшерди, үйгө келишти. Мен атайын холодильник алдым, чтоб баламдыкы отдельно лекарство болсун деп. Потому что градуста сильно эмес болуш керек, продуктовый жакта болбош керек, сактабаш керек да. Потому что учурабыз, жууйбуз да, бала постоянно должно быть в холоде стоять. И мен ошон сатып алдым, и они пришли государстводан, мен потому что скандал кылдым, балам именно суббота күндө жыгылат, маган 2 эле ампула берчи. 2 ампула бир күнгө жетет да, утром вечером сайганга болот да. Анан именно суббота жыгылат, мен бир сайып коем. И у меня на воскресенье жок лекарства, да, дем алыш күндө поликлиника иштебейт, мен ала албайм. Мен барып аябай эметтим, биздин поликлиника директору кирдим, айттым, ушундай болбойт, мындай бергиле, бул балага берген дары, бергиле маган, мен үйдө өзүм сактайм, өзүм саям, өзүм чуркайм, мен моюнумда болот дегем да. Самое главное, дары бергиле дедим. Анан холодильник алгыла көргүлө деген, холодильник текшерди, меники бар, меники 1 жылдык берип атат да. Бирок вот именно 23-жылы маған так легче. Профилактический айтып атпай алтынай. Профилактика мен өзүм сайчым да. Мен поликлиникага барам, эртемен сайым, кеченде жолдошум үйрөнүп алды, өзү эле сайчы да. Анан азыр мен, например, 23-жылы это тендер өтө элек деди, же жок, дары бере элек да. Но мен то, что мен улам барып маган жарызын берди, 3,5. А 3-тү бере элек да маган.
А уже азыр май месяц да биздики. Биз без дары сидим. Дары жок. Өкмөттө жок, тендер жок, ничего нету, непонятно, ничего не говорят. Как будет, позвоним деп атат да, звонтитесь деп атат. Ну, не знаю. Это бизге оор болуп атат да. Мисалы үчүн мамлекет тарабынан өзүңүздөр фонд кайрылып көрдүңүздөрбү ошо жардам көрсөтүүсүн? Бизде Всемирный федерацияда бүткүл дүйнөлүк гемофилиянын федерациясы бар. Ошол жактан бизге гуманитарный кылып дары жөнөтүп турушат биздин балдарга. Биз ошол дарыны гуманитарканы жөнөткөн алыш үчүн биздин фонд өзү жана растаможканын документтерин биз өзүбүз бүтүрөбүз эже. Ошонун баарын общество өзү бүтүрөт. Бизге даже эч ким жардам бербейт. Биздин фондубузда ата-энелер ай сайын 100 сомдон салып турат. Ошол 100 сомдон жылына 1200, ошол 1200дөн алынган акчаны биз перевод кылабыз. Англис тилинде келет да, ал кагаздарычы. Биз анын баарын орусча которуп, аэропортко жана таможняларга өткөзүп, биз барып, ошонун баардыгын бизге эч ким жардам бербей, биз өзүбүз ата-энелер өзүбүз көтөрүп келет. Ошол алып келген гуманитарный жардамдын биз 7 областка өзүбүз таратабыз. Таратып берип, ито анда Ысык көл областына, Баткен областтарына таратып берилбейт, анткени бизде врач жок. Ал жакта врач жок. Мисалы үчүн бир бала түнчүндө ооруп калса, Ысык көл областынан Бишкекке өзү келиш керек. Макул, ал Ысык көл областы 4 саат 5 саат экен, Баткенден кантип Бишкекке келет? Аны деле кайрылып айтылган, бизде эч кандай эме жок. Негизи ушул оору менен алышып жаткан балдардын күнүмдүк жашоосу кандай? Сыртка чыгып ойнобойт, бүт нерседен чектелип калганбы? Бул мен ойлойм, ар бир ата-эненин өзүнүн тарбиясынан болуш керек деп ойлойм. Мен баламдын ооруганынан уялбайм, эч кимден жашырбайм. Баламды ошондой да тарбиялайм, эч нерседен уялба деп. Эшикке чыгып, көп балдарга кошулбайт. Анткени балам уже билет. Кичине буту менен футбол ойноп койсо, бут ооруп каларын билет. Ошондуктан ал ойнобойт. Только үйдө отурат. Садикке алып барып барайын десең, садик албайт. Даже частный садиктерге мен алып барып жүрдүм, анда дагы ооруп, кайра алып чыгып кеттим да. Бизде көбүнчөсү школго барышпайт, мектептерге барбайт, садиктерге да барбай, үйдө отурган балдар абдан көп. Сиздин балаңыз да азыркы учурда үйдөбү? Жок, менин балам легкий формасы деп айтып кеттим го. Кадимкидей эле школго барат. Бишкектеги мектепте окуйт. Кадимкидей эле ойнойт. Мен чыгып койбойм да. Наоборот, движение керек да буларгачы. Анан бул каникул убагында бассейнге бергенге аракет кылабыз. Негизи бассейнда буларга аябай мышцаларын тиги жардам берет экен да. Анан кадимкидей эле жүрөт. Бизде просто эле кичине травма алганда эле ошол убакта эле дарысын колдонобуз да. Бул эжелердики оор түрү эмес, жеңил түрү болуп атат да. Ошондуктан оор түрү болгондордуку, менин баламдыкы, бул эженин баласы менен менин баламды салыштырсак, асман менен жердей болуп калат да. Бул эженин баласын бир топту 2-3 жолу тептирип, менин баламдыкын тептирсеңиз, менин балам эртеси күнү ушу турбай калат. Ошондой болот. Мынакей азыркы учурда дал ушул бизге келип, жалпы коомчулукка кайрылып кетейин деп келдиңиздер, Алтын эже. Негизги эле максатыңыздар эмне болот эже? Мунун жолун кантип табыш керек? Биздин максатыбыз биздин балдарга реабилитационный центр ачып берсе деп суранат элек. Дары жактан жардам болбосо дагы ошол жактан бизге жардам берүүсүн суранабыз. Анткени 16 жашка чейинки балдарды карашат, 16 жаштан кийинки биздин балдар каралбай калган. Үйлөрүнө барып деле текшерип көрүшсүн, 16 жаштан өйдө балдар үйүндө жатышат. Эч нерсе, же дарысы жок, же окушпайт, же көчөгө чыгышпайт. Сиздердин дал ушул абалыңыздарды көрүп, өзүнүн жардамын көрсөтөйүн деген жеке ишкерлер, фонддор барбы же? Бизде андай да деле чыккан жок. Бизге өздөрү эч ким болгону мен өзүм суранам. Биздин кичинекей балдарыбыз да жаңы жылдык балат өтпөптүр. Былтыр мен ошону өткөзүп бергенге сурандым, фонддордон белек бергенге. Жана 1 июнда балдарыбызды байрамы күнүнө карата мындай
жакан бизнеси бар эжелер, байкелерге кайрылып, ошолор деле жардам берди. А мындай чоң жардам бере турган деген андай бизде жок. Келесиринде ушундай колдоо көрсөтөм дегендер мүмкүн бүгүнкү ушул берүүнү көргөндөрдүн арасынан чыгып калар Алтынайжа. Сиздин балдарыңызга ден соолук каалайбыз. Орун берген сөздөрдү шыпасын кошо берет. Күчтүүлөргө сына берет деп коет. Кайрыласаңыз болот. Ошол биздин балдар ушундай оору көп эле билбейт. Ошол биздин балдар Кудай шүгүр аракет кылып атышат. Эшикке чыгып, окуп, билим алганга аябай акылдуу балдар болот бул ушулар балдар. Анан ошол бизге единственное жетпейт, ошол реабилитационный центр салып берсе жакшы болмок да. Анан жардам жактан ошол растаможка жактан жардам берсе, кичине ошол лекарство растаможка кылгангачы. Ошону сурайын дегем. Аны өкмөткө да сурап алайын дегем. Немесе кичине дары көп туруп бизге побольше доза немесин кылып, анан не только детский гематологияга, но и взрослый гематология берсе, 16 жаштан балдарга эчтеке албайт. 1 грамм нету лекарства да. Ошону сурайын деген. Хотя бы кичине эле чоң балдарга да көңүл бургангачы. Алар потому что действительно депрессия кирип кетет, балдар эшикке чыга албайт, үйдө жатат, баса албайт. Анан операцияга вообще биздин акилерге албыз жетпейт да. Чоң операция акча турат да. Мен кайрылуум бул жанымда эже айтып кеткендей биздин балдарыбызды жалаң эле 16 жаштагы балдар эмес, 16 жаштан өйдөгү балдарыбызга көңүл буруп койгуңуздарды суранат элек. Жана биздин гематология отделение больницабызда даже койка место аз. Биздин гемофилия болуп ооруп калган балдар ооруп калса, даже жатканга место жок болуп калат. Анткени бизде эч нерсе жок. Реабилитационный центрди куруп берсеңиздер же бизге кандай бир жардам берсеңиздер абдан ыраазы болот элек. Ошондой эле биздин балдардын дарыларын көбөйтүп, көп Кыргызстанда гемофилия болуп ооруган аз эле бала бар, 400дөн ашык эле. Ошого көңүл буруп койсоңуздарды суранат элек. Жогоруда айтылып кеткендерге кошулам. Мен дагы бизге өкмөт тарабынан убагында тендер өткөрүп, дарыбызды убагында берсе, бир жылдыкынчы, анан баламдын келечеги ойлондурат. Мындан нары дагы жана 16 жашка чейин болот атпайбы дарычы. Ошону пожизненно эле кылып койсо дарысынчы, өкмөт тарабынан ошол жагында караса, ошол дары жагын чечип берсе өкмөт. Өзүм илгерки Казакстанда жашагам. Азыр гражданин Кыргызстан турмушка чыгам биякта да. Анан азыр даже туугандар айтып атышат, бияка эле келбейсиңби, Казакстанга гражданство албайсыңбы? Биякта пожизненно берет. Балдарды 2 центр бар, гематология күчтүү. Астанада, Алматыда. От үйдө баланы текшерет, тамырдарды карайт, сөктөрдү карайт да. Анан Россияда да ушундай да. Даже операция бесплатно аларгачы. А бизде болгон эле ошол сурап атабыз өкмөттөн, немесе дары бергенге кичине элдерден сурайбыз. Кыргызстан элдерден жардам бергенде, может колунда бар элдерден кичине реабилитацион центр чогуу салайлык балдардын үчүнчү, келечегин үчүнчү. Бассейн. Бизде дагы бир көйгөйүбүз бар, врачтардын жоктугу бар да. Жана ошол эле биздин больницабызды мындай көзөмөлгө дагы алып бир сыйра карап, ушу гемофилия боюнча көп адамда маалымат жок. Көп больницалардан иштеген врачтардын да маалыматы жок. Гемофилия бул эмне деген оору экенин өздөрү дагы билишпейт. Ошол жака кичине көңүл буруп коюштарына суранат элем. Бизде Нарын областында дагы врач жок, Кызылкөл областында жок, Баткен областында жок, Талас областында жок. Болгону Ош, Жалал Абад, Бишкек шаарында гана бар да. Калган башка жакта балдар кандай жашайт, ал менен эч кимдин башы дагы оорубайт, эч ким дагы карабайт. Орто жолдон чарчап калган балдарыбыз дагы бар, Бишкекке больницага жетпей калып. Бизде ошол биздин көйгөйлөрүбүздү мындай текке калтырбай, ошол проблемабызды чечип беришсе абдан жакшы болот эле.